бизде инструменты бизнеса деп коет го, бизнестин инструменттери салынган. Азыр көрсөтүп берейин. Ичин көрсөтөйүнбү же көрсөтпөй эле бере берейинби? Кана бияка голосовать этиңиздерчи. Ушундай 2 бокс, биринчи, экинчи местага 2 бокс берилет дагы. Анан кийин биринчи орунга мондай чоң бокс берилет. Мондай биринчи орунга. Эгерде кааласаңыздар, ичин көрсөтөйүн. Келиңиздер. Кичинекей бокстун ичинде албетте мындай шоколад салынган. Шоколад. Мындай презентационный папка бар. Бул продукция боюнча папка ламинацияланган. Анан мондай каталог бар. Каталог, брошюралар салынган. Блокнот. Анан ручка, карандаш, өчүргүч ушундай ичи бул. Бул 3-чү, 2-чи местанын бокстары азыр сиздердин кол чабууларыңыздар менен, сиздердин поддержкаларыңыздар менен 3-чү местанын жеңүүчүсүн аныктап алайлы. 3-чү местанын жеңүүчүсү ушул бокстун жеңүүчүсү деп абдан сонун эжеке, бул эжеке мурунку потокодагы өзүнүн командасы эмес, бардык караколду эсептегенде абдан көп киши киргизген, 30 киши киргизген. Бунусунда дагы 7-8 киши киргизип өзүнөн башка ушул боксту утуп алды. Токтосуно Майрам эжекени куттуктайбыз, бардыгыбыз. Майрам эжеке, бокс сиздики. Анан эфир бүткөндөн кийин Токтосуно Майрам эжекени куттуктайбыз. Бокс сиздики. Анан бүткөндөн кийин мага жазып коюңуз, каяктан алып кетесиз? Бишкектен алып кетесизби же бирөөгө берип коюш керекпи? Ошол жөнүндө жазып коюңуз. Ал эми дагы бир ушундай бокс 2-чи орун алган адамды куттуктайбыз. Азыр ичин көрдүңүздөр, бардык жумушка керектүү нерселердин баары бар. Мына Майрам эже ура деп жазып атат. Азаматсыз Майрам эже, боксуңуз кут болсун. Сиз чындап эле татыктуусуз. Анда эмесе кийинки бокстун жеңүүчүсүн айтып кетейин. Бул эжеке дагы мурунку потокту дагы көп 16 киши киргизип, бунусунда дагы абдан көп киши киргизип, ошол 2-чи орунду утуп алды. Мен анан объявление кетирем, ошол жака дагы количествосын точно жазып коем. Бул эже, бул бокс азыр Жалал-Абадка кетет. Жалал-Абадка кетет. Жалал-Абадтын эң күчтүү лидери, менеджерлер менен тең ат салышып келе жаткан биздин күчтүү лидерге кетет. Бул күчтүү лидердин аты ким десеңиздер, Нурмаматова Гүлбар эжеке 2-чи орунду алып, ушундай боксту утуп алды. Гүлбар эжеке, куттуктайм, барсызбы? Эгер бул жакта болсоңуз жазып коюңуз. Келиңиздер, анда Гүлбар эжекени куттуктайбыз. Гүлбар эже азаматсыз, абдан мурункусунда дагы көп партнер өзүнүн. Гүлбар эженин өзгөчөлүгү жаңа адамдарды көп киргизет да, ошонусу менен мага жагат. Ар дайым жаңа адамдарды баягы кошуп турат да, мындайча айткандачы. Мына Гүлбар эжеке, мына ура деп жазып атат. Гүлбар эжеке, азаматсыз. Бул бокс сизге кетти. Биз сиз менен сыймыктанабыз. Сонун эжекесиз мындан дагы жакшы ийгиликтерди каалайм. Буюрса боксуңузду Жалал-Абадка салып жиберем, тосуп аласыз. Эми биринчи орундун боксун көрсөтөйүн, ичинде эмне бар экен? Биринчи орундун боксу деле ошол сыяктуу эле, ичинде мындан айырмасы бул жакта таттуулар көбүрөөк, мындай таттуулар салынган. Мына көрүп атасыздар. Мынакей, ушундай таттуулар көп. Биринчи орундун боксунда. Андан сырткары дагы бир айырмасы, бул жакта мондай инструменты бизнеса, бул дагы скрепка, мондай кофе кыпчыткыч, ушундайлар салынган. Анан дагы бир айырмасы, бул жактын блокноту чоң. Блокноту абдан добротный, мондай сонун блокнот. Көрүп атасыздар, ушундай блокнот салынган. Биринчи орундун боксу, брошюркасы көбүрөөк, папкалары салынган. Мына ушундай бокс азыр кимге кетет болду экен? Так, кайра салыштырып коеюн. Негизи биринчи орунду алган адам аябай аракетчил десем болот. Абдан
ошол сонун результаттарды жаратып келе жатат. Мен ойлойм абдан татыктуу деп, анткени командасынан аябай көп адамдар катышып келет. Азыркыга чейин дагы жаңы адамдар да көп катыштырды. Мына ушул бокс эң чоң бокс, карагачы мына чоңдугун. Мына ушул бокс бизде биринчи орунду алган эң көп адам ушул катыштырган, Жолдошева Жыпар эжекеге кетет, Жалал-Абадка. Жыпар эже барсызбы? Мына уже догадывается, да, Жыпарого деп жазып атышат. Жыпар эжеке, куттуктайбыз бардыгыбыз, азаматсыз. Мына буйруса могул бокс сизге барат, буйруса. Эки боксту кошо салып жиберем, ошол жактан тосо аласыз. Жыпар эже аплайндарына сүйүнүп атышат. Жыпар эже чындап эле аябай аракет кылды. Ошон үчүн мен ойлойм бул жеңиш чындап заслуженный деп ойлойм. Жыпар эжеке, буйруса эртеңдерден же бүгүн, анан түштөн кийин мен салып жиберем. Буйруса эртең же бүрсү күнү булар сиздерде болуп калат дагы. Ошо алып аласыздар. Жалал-Абадтын лидери, азаматсыздар. Анда эмесе ушундай сонун нотада биз эфирди баштайбыз. Анан дагы бир айтып койчу нерсе, мына мондай презентационный папкалар, мондай бул ламинацияланган, буякта жалаң продукция. Ушундай презентационный папкалар, анан мондай жөнөкөй бул жакта продукциянын баалары жазылган. Ушундай каталогтар ойнотулат. Биздин прямой эфирлер убагында ойнотуп турабыз. Бирок заранее айтылбайт. Качан, эмне, кандай болуп ойнотулат. Балким биз кандайдыр бир конкурс кылабызбы, же болбосо ошол прямой эфир убагында биринчи кирген кишиге беребизби, же үчүнчү кирген кишиге беребиз, ушундай кылып ойнотулуп турат. Ошон үчүн сиздер кирип катышсаңыздар болот. Катышыңыздар, сөзсүз түрдө катышып, ошол могундай сонун белектерди утуп алсаңыздар болот. Мурункусунда биз блокнот бердик элек, бунусунда ушундай берели деп чечтик, анткени бизнес болуп аткандан кийин эмне бизнес инструменттер бизге ар дайым керек. Анда эфирди баштадык. Даярсыздарбы? Эгер даяр болсоңуздар, анда бүгүнкү теманы жазып алыңыздар. Сөзсүз түрдө бул бөлүгүнө обязательно блокнот керек. Блокнот бул бизнес инструмент, бизге обязательно блокнот керек. Блокнотту даярдап коюп, ручка даярдап отуруңуздар. Анткени бул жакта аябай концентрированный бизнес жөнүндө көп маалыматтар болот да. Мына ошол маалыматтарды сиздер эмне кылышыңыздар керек? Сиздер ошол өзүңүздөргө сактап калышыңыздар керек дагы. Анан кайра окуганга аракет кылыш керек. Прямой эфирлерди 2 жолу көрсөңүздөр абдан сонун болот. Эгер жетишпесеңиздер, хотя бы убагында кирип көргөнгө аракет кылыңыздар. Убагында киргенге аракет кылыңыздар. Сабакка бүгүн биринчи күн, бирок эртеңден баштап мен ойлойм 100% посещаемость болот деп. Эмне себептен? Анткени 21 эле күн, урматтуу команда, 21 эле күн. 21 күн жолдошуңар менен, бала чакаңар менен сүйлөшүп, мен 5-те турам, мен сабак окушум керек. Көп деле убакыт албайт. Көп болсо 2 саат алат убакыт бир күндө. Ошол 2 саатты мен өзүмө арнашым керек, мен задание жасашым керек, мен иштешим керек. 21 күн мага тийбей тур деп сүйлөшүп алгыла. Макулбу? Сүйлөшүп алып, абдан активдүү катышканга аракет кылгыла. Эмне себептен? Анткени результат жаратканда, мына ошондо результат жаратса болот да. Биз бардыгыбыз бул бөлүгүндө эмнеге иштейбиз? Результатка иштейбиз. Анда сүйлөштүк. Кеттик. Негизи, эгерде сиздер буга чейин MLM бизнеси эмне деген бизнес, кандай бизнес деп билбей жүрсөңүздөр, анда мен сиздерге мындай кыскача айта кетейин. MLM бизнесинин историясын өзүңүздөр окуп аласыздар. Мен сиздерге айта кетчү нерсе, MLM бул азыркы күндө, азыркы этапта, азыркы чакта эң алдыңкы бизнестердин бири болуп келе жатат. Эгерде мировой статистикада оборотун алсак, MLM бизнес
миллиардтап обороттор жасайт. Мисалы Японияда билесиздер, абдан көп бизнестер бар. Бирок Японияда айтат да, жылына 13 миллиардтан ашык акча MLM аркылуу айланат дейт. Японияда элестеткиле, бул өнүккөн мамлекет. Эмне себептен Японияда элдердин бардыгы ошо MLM бизнес менен алектенет, анткени аякта дейт, даже школго баланы бериш үчүн бизде 1-класска барганда специальный рюкзак атайын өзүнүн приспособленияларын сатып беришет экен. Мына ошолорду эле эсептегенде $1000 ашык кетет дейт да. Алар ар дайым дополнительно акчага муктаж болгон үчүн ошо MLM бизнести жакшы карашат экен да. Ошон үчүн бардыгыңыздарга айта кетчү нерсе, бул биз сетевикпиз деп албетте айтабыз, бирок бизде баягы башынан сетевик деген сөзгө мындай негативдүү көз караш болуп калгандыктан мен сиздерге айтат элем, мен MLM предпринимательмин, же болбосо мен MLM ишкермин деп айтсаңыздар болот да. Эмне себептен? Анткени баягы MLM десең көп түшүнбөйт, бирок айта келип түшүндүрүп ошол MLM предпринимательство деп айтканга аракет кылыңыздар. Эмне себептен? Анткени бул чындап эле предпринимательство. Чындап эле бул ушундай сонун бизнес. Ошол бизнести эгерде бул жакта урматтуу команда, бардыгыңыздар ошол эмне себептен мен MLM бизнести тандашым керек деп өзүңүздөргө жазып алсаңыздар болот. Суроо, бул суроого жооп бересиздер, жооп берип ошол жооп бергенге аракет кыласыздар бүгүн кечке чейин. Анан эмне себептен мен MLM бизнести тандадым? Көп адамдар айтат да, мен бая күнү дагы туугандар менен көп отуруп калганда сурап атышат да, эмне себептен сен ушул бизнести тандап алдың, эмнеге сен MLM'де иштеп атасың депчи, башка жумуш жокпу, сен колуңан көп нерсе келет го депчи. Ана мен күлүп унчуккан жокмун, баарын уктум, анан аягында айттым да, ооба дедим, мен колуман көп нерсе келет, мен ошон үчүн MLM бизнес тандадым дедим. Десем көбү түшүнгөн жок. Анан бир эже айтып атпайбы, MLM бизнесте көбүнчө пенсионерлер иштейт дейт да. Ну, делать нечего, некуда пойти болгон адамдар иштейт дейт да. Уже мындайча айтканда, анын айтканында башка жакта иштегенге шанс жок, ошон үчүн MLMге иштейт депчи. Бул абдан туура эмес. Эмне себептен? Анткени MLM бизнес бул передовой бизнестердин бири. Анткени MLM бизнес, мисалы башка бизнесте, мисалы алсак, башка бизнесте. Например, мен магазин иштетейин, продуктовый магазин иштетейин, балким ушундай эле акча табыш мүмкүн, эгерде жакшы жерде болуп калсачы. Бирок продуктовый магазин менден бир гана навыкты талап кылышы мүмкүн да, же 2-3 навыкты талап кылышы мүмкүн. Мен эмне кылам? Эртеден кечке ошол жерде отурам, ошол 4 бурчтук стенадан чыкпайм, продуктты тизем, тазалайм, жууйм, кайра сода кылам, ушундай да. Мен просто иштеп көргөм да. Бирок ал менден башка мындай өнүгүүнү, өсүүнү талап кылбайт да. Өсүүнү талап кылбайт. Көрдүңүздөрбү? Көп эле бизнестер ушундай да. Мисалы мен столовый иштеткем, столовый деле ошондой. Даже керек болсо мындай өсүү өнүгүү эмес, каяктагы даже өзүңө көңүл бурганды талап кылбайт да. Эмне себептен? Анткени бизнес көптөгөн энергияны талап кылат. Мугалим болуп иштегем. Мугалим болуп иштегенде өзүңдү рамкага саласың. Мугалимге минтсе болбойт, мугалимге тигинсе болбойт, мугалим мындай болуш керек, мугалим тигиндей болуш керек деп ошол рамка менен жашап каласың да. Ошондой дагы жагы бар. Көптөгөн бизнестердин, көптөгөн жумуштардынчы. MLM бизнестин мага жакканы, эгерде акчасын карабаганда, жөн эле бизнес катары өзүн караганда, MLM бизнесте адамдын болгон потенциалын ачканга жардам берет. Эгерде сиздердин кандайдыр бир билген нерселериңиздер болсо, ошонун баардыгын асастан ушул MLM бизнеске кошо берсеңиздер, чын жүрөктөн өнүгүп кошо берсеңиздер, ушул бизнес ушунчалык отдача берет, ушунчалык көп нерселерди сиздерге тартуулайт, сиздер өзүңүздөр түшүнбөй каласыздар да. Ошон үчүн мен айта турганым, бул MLM бизнес совершенный бизнес, бүгүнкү күндө кынтыксыз бизнес. Эмне себептен кынтыксыз бизнес? Анткени биринчиден адамдан потенциалы ачылып атат, потенциал ичиңизде эмне бар болсо, биз айтабыз, биз адамдарды өзгөртпөйбүз, биз адамдардын потенциалын ачабыз деп атабыз ускорениядан. Чындап эле ошол
потенциалы ачылат бул жерденчи. Мугалимдер мисалы сүйлөгөндү жакшы көргөндөр сүйлөйт, ырдаган жакшы көргөндөр ырдайт. Дагы көптөгөн потенциалдар ачылат да. Экинчиден эмнеге кынтыксыз бизнес, анткени сиздер бул жактан ден соолукка аласыздар. Ден соолук. Көп бизнестерге барганда ден соолук кетет. Мисалы биз ата-энем болуп эт саткан лавкаларды иштеткенбиз Бишкекте. 3 жерде точкабыз бар болчу. Ошо эт саткан лавкаларды иштетип жүргөндө баягы холодильник мустак болот экен, ичин жуйсуң. Анан мен 1 айда иштеп калдым. Ошол жерден женскийге сук тийип, почему-то ошентип калганда, анан кийин врачка барганда айтканда мустак жакта жүрөсүңбү депчи. Башында мани берчү эмесмин, эми кантип эле ошо холодильниктин жанында жүрсөң, көрсө баягы эңкей болуп жүрүсүң, ичинен дагы алып бересиң, ошентип эле сук тийет экен да. То есть башка бизнестен албетте акча тапса болот, бирок көбүнчө адамдар эмнени жоготот? Ден соолук жоготот да. Бул жактан биз сиздерге айтып атабыз да, келиңиздер, продукция ичип атып эле, ден соолугуңуздар чыңдап атып эле, плюс еще акча тапса болот депчи. Көп адамдар акча табат. Ооба, акча тапса болот. Бул бизнесте бизде дагы акча тапса болот. Өзүңүздөрдүн аракетиңиздерге жараша акча аласыздар бул жактачы. Эгерде сиздерге заранее эле келгиле настрой кылабыз, заранее бардыгыбыз отурабыз да, мени карайсыз, өзүңүздөргө суроо бериңиздер. Мен бул бизнеске кандай отношение кылам? Келиңиздер, могул жака жазып кетсеңиздер да болот. Мен бул бизнеске кандай отношение кылам? Отношение деген эмне? Серьезно, не серьезно? Бул бизнеспи сиздер үчүн, же болбосо жөн эле дополнительный жумушпу? Эмне себептен сиздер смарт ишке келесиздер? Ошонун бардыгын ойлоп, талдап чыгыш керек. Бул аябай маанилүү нерсени айтып атам мен. Эмне себептен? Анткени бир эже бар эле, такыр акча тапчу эмес да, смарт иштен. Акча таппай эле жүрдү. Анан бир күнү отуруп алып сурадым да, эже сиз эмнеге келесиз смарт ишке? Өзү айтып калды да, мен ушунча жүрдүм, элдин баары эле акча алып атам дейт, мен такыр акча алган жокмун депчи, акча алган жокмун дейт. Анан ошондо сурадым да, сиз смарт ишке эмне үчүн келесиз? Эмнеси жагат сизге? Сиз келгенде кандай эмоция, эмнени алып кетесиз десем, айтат да, мен дейт балдарым да чоңоюп калды, жада калса неберелерим дагы өз менен өзү болуп калды, мага скучно дейт да. Ушинтип эле айттым, мына слово в слово говорю. Мага скучно дейт. Мен бул жака эмоция алганы, элдер менен общаться эткени, жакшы время проводить эткени келем көбүнчө дейт да. Акча менде бар дейт, акча бар. Балдарым Кудайга шүгүр дейт. Ден соолук алып атам, чайын ичип атам дейт. Бирок көбүнчө ошол көрдүңүздөрбү? Бул запрос. Ошол запрос болгон үчүн команда түзүлбөйт. Ошол запрос болгон үчүн акча келбейт. Эмне себептен? Анткени ал эженин өзүнүн внутренний программасында ошондой запрос бар. Түшүнүп атасыздарбы? Ошондой запрос бар. Ошон үчүн мен дагы башында ушундай бар болчу. Мен өзгөрүү үчүн келгем. Анткени мен башка жактан деле акча таап алчумун, көп маани берчү эмесмин, бирок кийин ошол отуруп өзүмө суроо бердим да, эмне себептен эгерде ушу бизнес ушунча мүмкүнчүлүк берип атса, эмнеге мен бир эле жагын алышым керек депчи. Мен бул бизнестен эмне мүмкүнчүлүк берсе, ошонун баарын алам депчи. Ушундай өзү менен сүйлөшкөндөн кийин анан бизнес кеткен да. Эгерде ой мен ушул бизнеске ден соолук үчүн келгем, ошол десеңиз, ден соолукка аласта жүрө бересиз. Жакшы результат болуп бересиз бизге, бирок бизнес жагы кетпейт. Эмне себептен? Анткени сиздерде ушундай запрос бар. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн сиздер эмне деп айтышыңыздар керек? Мен MLM предпринимательмин, мен серьезный бизнес куруп атам деп. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн бул бизнес абдан көп нерсе берет. Дагы бир жолу айтып атам, акча эркиндиги да бар, бирок сиздердин ошол койгон максаттарыңыздарда, ички жан дүйнөңүздөрдө
ошол смарт-тиштин акчасы барбы, ошол суроого жооп бериңиздер да. Эгерде ошол смарт-тиштин акчасы жок болсо, ошол акчаны киргизгенге аракет кылыш керек. Кантип башка адамдардын жашоосун дагы байкаш керек. Кандай өзгөрүп атат, канча акча таап атышат, эмне үчүн алар смарт-тиште жүрөт, кандай жашоосунда өзгөрүүлөр болуп атат. Ошонун бардыгын ойлонуп күндө өзүңүздөргө мээңиздерге киргизгенге аракет кылыңыздар. Андан сырткары бул саякат. Саякат деп айтабыз, бул путешествие. Кээ дагы бир кыз бар эле, бул бизнесте кийин кетип калды. Ошол кыз айтчу эле да, келгендечи, я хочу путешествовать, я хочу интересные знакомства депчи. Анан ошентип айткан үчүн действительно бир-эки жерге путешествияга барып келди биз менен. Чындап эле интересный жашоо болду, бирок кийин акча тапкан жок, кетип калды башка жумушка да. Бул сиздердин первоначальный программаңыздар. Ошол программаны өзгөртүш керек да, өзгөртүш керек. Если сиздер менин бул дополнительный доходум десеңиздер, өзүңүздөр мисалы 20 миң, 30 миң тапкан мугалим болсоңуздар, анда сиздерге бул жакта 5-6 миң сомдон ашык акча чыкпайт. Анткени основной доходуңуздар 30 миң болуп туруп, анан кантип дополнительно андан көп акча тапмак элеңер. Түшүнүп атасыздарбы? Ошон үчүн урматтуу команда, бүгүн отуруп алып, өзүңөрдүн первоначальный программаңарды талдайбыз. Чын-чынына келгенде мен смарт-тиштен эмнени күтөм? Чын-чынына келгенде мен бул жака эмне үчүн келип атам? Эмне үчүн ошол бул MLM бизнес идеальный бизнес дегендин себеби азыркы күндө мен деген бизнес предприятиялар, организациялар ушу MLM-дин системасын пример катары алып, өздөрүнүн баягы жумуштарына колдонуп келатат да. Мисалы Газпром тоже сетевойдун системасы менен иштейт да. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн бул MLM бизнестин келечеги абдан чоң. Эмне себептен? Анткени это единственный бизнес ушул адамдык ресурсту толук колдонгон жалгыз гана бизнес да. Калган жактарда көбүнчө автоматташтырылган. Даже ошол Газпромдо деле бардык нерсе автоматташтырылган, туурабы? Кассасы деле азырго Кудайга шүгүр кассада элдер турат да, бирок көрөсүздөр кийинчерээк кассага да элдер турбай калат. Мисалы заправкаларга барасыздар, өзүңүздөр мындай кичинекей эле кнопка болот, ошол кнопкага телефондо QR код менен эле акча төлөйсүздөр, дагы өзүңүздөр заправка алып кете бересиздер. Ал жакта бир-эки эле киши иштебесе, уже адамдар иштебей калат. Бүт жакта камера, даже бизде деле касса самообслуживание чыгып калыптыр уже глобуста. Өзүңүздөр барасыздар, өзүңүздөрдүн бүт товарыңыздарды эмне кыласыздар, өзүңүздөр эсептеп, өзүңүздөр акчасын төлөп кете бересиздер да. Көрдүңүздөрбү? То есть адамдык баягы бизде дагы азыр бар. Эмнеге? Анткени бизде безналичный расчет бар да. Биз азыр акча кармап жүрөбүз. Ошон үчүн акча кармаган үчүн бар. Мисалы мен инимдин досу жакында эле Америкадан келди да, Америкадан келип сүйлөшүп отуруп атпайлыбы, анан иним менден сурап калды да, 1000 сом барбы, берип турчу депчи. Анан десе, мен айтып атпайм, менде наличка жок. Эгер эметсең, кааласаң эмнеге керек болот, мен М-банктан которуп коеюн айтсаң десем, тиги иним күлүп атпайбы, эме депчи, азыр сурап көрөйүн депчи, бирөөгө салмак экен да. Анан кийин десе, тиги дос таң кылып атпайбы, ай Руслан, сенде эмне карточка эчтеке жокпу деп десе, иним айтып атпайбы, жок деди да. Десе, кантип жашайсыңар деп атпайбы? Баягы уже Америкада жүргөнүнө 15 жылдан ашып кетти да. Анан кантип жашайсыңар? Мен ойлогом, уже Кыргызстанда деле ушундай эле болуп калды депчи. Көрдүңөрбү? То есть ал айтат да, Америкада дейт, карточкаң жок болсо дейт, сен эчтеке кыла албайсың дейт. Бүт карточка менен, бүт дейт да. Любой жерге барасың да, карточка менен расчет кыласың дейт. Мындай наличка эч ким албайт дейт. Эгер чөнтөгүңдө наличка көрсө күлөт дейт да элдерчи. Көрдүңүздөрбү? Ушунчалык баягы бизге таң калыштуу да. Көрдүңүздөрбү?
ошол эле келечек бизди деле күтүп атат. Азыр деле көрүп атсаңыздар керек, көп жерде мисалы наличка колдонбой калды элдер делечи. Даже элементарно баягы мамам экөөбүз базарга бардык, анан мен акча снимать этпей калыптырмын карточкадан. Анан мамам кечкен алып атат, эми дордой чоң дордойдун кайгынан снимать этесиң деп. Анан барып товар алдык. Товар алганда эле ошол товар сатып аткан эжеге айттым, эжеке кошелек барбы, мен кошелектон котороюн десем эле, ооба бар деп эле кошелек которуп. Дагы бир жерден товар алдык. Даже элементарный 200 сомго да соода кылдык, ошону дагы кошелекке котордум да. Которсом ошол мамам айтып атпайбы, акасы элдин баары эле уже билип калыптыр да. То есть бизнесте соодада жүргөн адамдардын баары эле уже эмне болуп атат? Безналичный расчет коюп атат, А чоң бизнесте иштеген адамдар уже эмне кылып атат? Көптөгөн адамдын функцияларын автоматка алмаштырып атат да. Эми элестетиңиздер, биздин балдарыбыз чоңойгондо обслуживающий персонал азаят. Да минимумга жетет. Бүт нерсенин бардыгын эмнелер жасап калат, роботтор жасап калат да. На ошондо безработица көбөйөт. Безработица, жумуш орундары азаят. Ошон үчүн ошол малга чейин биз өзүбүздү MLM предприниматель катары тарбиялап алсак, биз ошону кийинки муундарга өткөрүп бере алсак, биздин келечегибиз абдан жакшы болот да. Эмне себептен? Анткени MLM предпринимательство деген бул көптөгөн факторлорго карабайт. Бул карманный бизнес деп коет, карманный бизнес. Каяка көчүп кетсеңиз сал болуп кете бересиз. Каяка көчүп кетсеңиз. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн сиздер туура жолдо келатасыздар. Туура жолдо. Ошон үчүн андан сырткары мен сиздерди дагы бир куттуктап кетейин. Ар бириңиздер азыр отурган жерден өзүңүздөрдү сылап коюңуздар. Сен азаматсың депчи. Эмне себептен? Анткени сиздер туура эле жолдо эмес, туура компанияны тандагансыздар. Туура компанияны. Сонун политикасы бар, сонун ценностьтары бар. Биздин компаниянын ценностьтары эле кандай? Абдан сонун ценностьтары. Взаимоуважение, любовь к окружению деген, биз экологически таза, сонун продукциялар менен иштейбиз, адамга ден соолук тартуулайбыз, дүйнө жүзүндөгү адамдардын бардыгына, акча эркиндигин тартуулайбыз. Андан сырткары саморазвитие, кынтыксыз бизнес тартуулайбыз. Абдан сонун жол башчылар менен иштейбиз. Биздин компаниянын абдан көп, мындайча айтканда, преимуществолору бар башка компанияларга караганда. Жеңил маркетинг план менен иштейбиз. Биринчи күндөн баштап акча чыгат. Башында биз иштеп баштаганда айлап анан акча чыкчу. Көрүңүздөрбү? Азыр деген биринчи күндөн баштап, сиздер бизнеске келген күндөн баштап акча чыга баштайт. Келген күндөн баштап. Ошон үчүн сиздерди баардыгыңыздарды дагы бир жолу куттуктап кетем. Чындап эле сонун компанияга келдиңиздер. Анан MLM бизнестин мынтип айтышат да, MLM бизнесте стабилдүүлүк жок деп айтышат да. Стабилдүүлүк деген нерсени ким кандай түшүнөт? Анан эми караңыздар, сиздер MLM-де иштеп аткандан кийин возраженияны көп угасыздар. Возражение. Бул бизнес болбойт. Бул бизнес иштебейт деген. Ошондой возражение укканда мен мурда унчукпай да койгон учурлар болчу, ардеме кылган учурлар болчу. Азыр болсо мен мындай суроо берип калдым. Жөн эле койсоң болмок, аябай көп убактыңды кетирдиң деп да айткандар болот. Ошондо мен айтам да, сен MLM бизнесте иштеп көрдүң беле деп суроо берем да. Урушпай эле акырын эле. Сен MLM бизнесте иштеп көрдүң беле? Деп. Көрдүңүздөрбү? MLM бизнесте иштеп көрдүң беле деп суроо бергенде, жок, бирок дегенде сразу айтам да. Мен иштеп атам. Мен иштеп жүрөм. Мен результат жарата алдым. Ошон үчүн балки мен сага караганда көбүрөөк билем MLM бизнес жөнүндө. Эгерде сага кызык болсо, менден сурап көрбөйсүңбү деп айтам да. Кандай, эмнеге иштеп атасың деп сурап көрбөйсүң. Эгер кызык болбосо,
кызык болбосо анда эмнеге сен ушинтип айтып атасың мага депчи. Ушинтип калдым да азырчы. Ушинтип сурап калдым. Эмне себептен сен иштеген эмесмин дедиби, болду. Ошол мен иштеп атам. Же болбосо мен иштеген адамдар менен сүйлөшүп атам деп ушундай жооп берип калдым да. Андан сырткары ооба мен иштегем, анан мындай болгон, тигиндей болгон десе, мен айтам да, мен ушул MLM бизнесте ийгилик жараткан адамдар менен сүйлөшүп атам, адамдар менен иштеп атам, мен көрүп атам ийгилик жараткан адамдар. Мен ошон үчүн аракет кылып көрөйүн деп атам, депчи. Мындай коркпой эле көп адамдар мындай да, эмне себептен MLM-ге бул кандай десем, негативдүү көз карашта да. Анткени любой жакшы өткөн же болбосо жакшы акча алып келген нерсенин бардыгын адамдар эмне кылат, поделка кылат. Мисалы аракты, арак жакшы өтөт, поделка кылышат. Плохой пример, но все-таки, например, сигареты. Сигареты жакшы өтөбү, спрос барбы, поделка кылышат. Например, илгери совет тараган учурда мен эсимде да, ошол папам агроном болуп иштечү эле, анан бир жактан спирт алып келип арак жасап сатышчу да. Анан ошондо мен сурагам да, эмнеге арак жасап атасыңар десем, папам айтканда, ошол дефицит болуп, көп элдер ошо арак сурап аткан үчүн, спрос болгон үчүн сатып көрөлү дедик деп. Бир кичине эле убакыт сатышканда, анан мас болуп үйгө келе беришет экен деп токтотуп коюшкан да. Ошол аябай эсимде калыптыр. Анан ошону айткым келип атат да, когда есть спрос, обязательно бирөө эмне кылат, поделка кылып баштайт да. Бул человеческий фактор. Адам ар дайым каяктан акча тапсам деп ойлонот. Мына ошол сыяктуу эле, эгерде өзүңүздөр дагы бир жолу ойлонуңуздар, эгерде MLM бизнести поделывать этип атышса, демек MLM бизнесте акча көп. Финансовый пирамидалар ар түрдүү. Мисалы мен бул жердеги лидерлер ошол MLM бизнестин иштегенине далил болуп атпайбы? Көп адамдар MLM бизнес чындап эле иштейт экенин билет, прекрасно билет. Бирок ички жан дүйнөсүндөгү коркуу сезимдерден арыла албай, анан ошол жака баргандан коркушат. Бирок адам баласы оңой нерсеге качат, ар дайымчы. Бул жак оңой, ушакка кире кал, акчаңды сала кал десе эле чуркап бара калышат. Эмне себептен? Анткени жан дүйнөсүндө ал билет, MLM бизнес туура бизнес эмес. Мен иштей албайм ал бизнеске дейт да. Түшүнүп атасыздар, жан дүйнөсүндө. Ошон үчүн смарт-ишке кирбейт дагы, башка компанияга чакырса, мисалы, жөн эле акча салып коесуң, иштебейсиң, үйүңдө жата бересиң, $100 салып кой десе, айпери деле ийгиликке жетип атпайбы, балким мен деле иштебей эле үйдө жатып эле акча салып коюп эле ийгиликке жетип кетем деп, эмне кылат? Акча салып коет. Көрдүңүздөрбү? То есть проблема MLM системада эмес, проблема бизнесте эмес, сетевой тармакта эмес проблема. Проблема ар бир адамдын ичинде. Ошон үчүн биз ускоренияны 3 бөлүккө коюп атабыз. Биринчи бөлүгү, экинчи, үчүнчү бөлүгүндө. Мына үчүнчү бөлүгүнө келгенде, биринчи, экинчи бөлүгүн окуган адамдар өзгөчө башкача болуп калат да, уже эмне себептен? Анткени башкача түшүнүк пайда болот бизнес жөнүндө. Демек биз ушул бизнести аркалап өнүктүрүп кетем десек, анда биз өзүбүздү өнүктүрүшүбүз керек. Стабилдүүлүк жөнүндө мен сиздерди возможно разочарую, возможно обрадую. Бир дагы жерде стабилдүүлүк жок. Стабилдүүлүк сиздердин өзүңүздөрдө болуш керек. Мисалы, мугалим болуп иштесеңиздер, албетте акча бар. Бирок Кудай сактасын, эртең бирдеме болуп, ооруп, иштей албай калсаңыздар, ал жакта да стабилдүүлүк жок. Сиздер иштебесеңиздер, эч ким зарплата төлөп бербейт да, туурабы? Же төлөп бере кел жазыңыздарчы бул жака. Мейли, көп адамдар айтат да, мен азыр бир таанышым бар, мынтип айтат. Квартира алып койсом дейт, ошол квартираны сдавать этсем, мага, өмүр бою стабилдүүлүк болот дейт да. Мен да ошентип ойлочумун да. Бул бирок последний событиялар көрсөткөндөй, ал жакта да стабилдүүлүк жок экен да.
негизи эле жараткан ушундай кылып жараттыр бул жашоодо. Стабилдүүлүк жок экен. Ошону түшүнсөңүздөр. Биз ушунчалык ошол стабилдүүлүктөн зависить этип жашайт экенбиз бул жашоодочу. Стабилдүүлүк болсо эле болду. Мындай болсо эле болду. Тигиндей болсо эле болду депчи. Бирок ошол именно ошол стабилдүүлүк жок экен да. Ошон үчүн урматтуу партнерлор, мен сиздерге айтат элем да. Бул жашоодо стабилдүүлүк качан болот? Качан болот? Ар бир адам өзүнө ишенип жашаганда болот. Бул жашоодо стабилдүүлүктү сиз жаратасыз, мен жаратам. Жумуш жаратпайт, бизнес дагы жаратпайт. Түшүнүп атасыздарбы? Смарт-ишке деле кирип туруп иштебесеңер, бул жерде да стабилдүүлүк жок. Жумушка деле кирип туруп иштебесеңер, ал жакта да стабилдүүлүк жок. Эч жакта стабилдүүлүк жок. 5 балаңар бар болсо да стабилдүүлүк жок. Эмнеге? Анткени ал балдарыңар кандай жашап кетет, силерди багабы, бакпайбы? Бул жакта да стабилдүүлүк жок. Бир гана адам өзүнө өзү жооп бере алат. Өзүнө өзү жооп бере алат. Качан гана сиз стабилдүүлүктү мен жаратам. Түшүнүп атасызбы? Сиз жаратасыз, мен жаратам стабилдүүлүктү. Стабилдүүлүктү жаратыш үчүн мен сиздерге дагы бир секрет айтып кетейин. Бул менин көптөн бери ушундай состоянияда жашайм да менчи. Ушундай инсайт десем болот, сиздерге. Стабилдүүлүк качан болот жана кантип жаратса болот стабилдүүлүктү. Стабилдүүлүк болуш үчүн жашоодо, постоянство болуш үчүн, мобильный болуш керек, гибкий болуш керек. Мобильный, гибкий деген эмне? Кандай ситуация болбосун, кандай проблема болбосун, сиздер ар дайым критический мышление болуш керек. Сиздер ар дайым ошол ситуацияга, ошол проблемага мындай аралашып кеткенге, ошол проблеманы мындай отуруп алып, ыйлап, анан чечпей, басып баратып чечкенге үйрөнүш керек. Түшүнүп атасыздарбы? Критический мышление деген ошондой. Проблема болду жашооңдо, кыйынчылык болуп атабы, сен наалып, ыйлап отуруп албайсың. Сен ошол проблеманы колуңа алып алып, басып баратып чечесиң. Мына ошондо стабилдүүлүк болот. Түшүндүңүздөрбү? Мына мен карызым бар деп налып отурганда эчтеке өзгөрбөйт. Ошол карызды алып алып, мына мен карызым бар, мен кантип ушунан кутулсам болот, мен эмне кылсам болот дегенде гана ошол стабилдүүлүк болот жашоодо. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн бизнесте да ошондой. Кичине бирдеме болуп калса эле смарт-иште арка чегине бербей, ошол проблеманы көтөрүп алып алдыга жөнөгөндү үйрөнүш керек. Түшүндүңүздөрбү? Бирөө иштебей койсо, могу иштегенде мен дагы иштейт элем, могу бизнес курса мен дагы курат элем деп отура бербей. Эмне себептен мен бизнесим жүрбөй жатат азыр? Мен эмнени туура эмес кылып атам деп өзүңүздөргө туура суроо берип алып, жок иштебей эле койсом окшойт, эртеси күн кайра келип бүгүн иштей берсем окшойт дебей, ошол бизнести тандадыңыздарбы? Ким бизнести тандады? Кана жазып кетиңиздерчи. Мен смарт-ишти тандадым. Мен MLM бизнести тандадым. Мен ушул жакта ийгилик жаратам деп кана жазып кетиңиздерчи. Мен деп. Ким ушул MLM бизнести тандады? Ким ушул бизнестен ийгилик жаратам деп атат? Кана? Азамат Сейирбөжө, Лазакат эже жазып атат. Азаматсыздар. Дилбар эже жазып атат Караколдон. Гүлбар эже жазып атат мен деп. Койчу Бүбө эже жазып атат. Мына мен деп жазган адамдарга дагы бир жолу айтам да. Эч качан ушул стабилдүүлүк качан орнойт сиздердин жашооңуздарда? Ушул бизнеске кирдиңиздерби? Кыйынчылыкка келгенде албетте кыйынчылык болот. Эгер оңой бизнес болсо, анда ушул мисалы ушул
марафондогу 100 кишинин бардыгы директор же болбосо минимум бронза болуп отурбайт белек, азыр оңой болсо, бирок андай эмес. Бул жакта кыйынчылыктар бар. Туура суроо бергенди үйрөнүш керек. Туура суроо бергенди. Качан мага бирөө келип жардам берет эмес, өзүңүздөргө керек нерсени сураганды үйрөнүш керек. Эмне себептен мен киши чакырсам келбей жатат? Эмне себептен мен киши чакырсам да контракт жазабай жатат? Эмне себептен мен бизнести алып кете албай жатам? Эмне себептен мен презентация окуй албай атам эмгичекте? Эмне себептен мен сабак өтө албай атам деп спонсор менен жолукканда туура суроо бериш керек да. Туура суроо бериш керек. Ошон үчүн урматтуу MLM предпринимательдер, урматтуу Smart Rich'тин MLM предпринимательдери, сиздерге айтарым, сиздер абдан туура жолдо баратасыздар. Абдан туура компанияны тандагансыздар. Болгону гана ошол нерсени туюп, осознать, туюп, ошол нерсеге туура умтулганды ойлонуңуздар да. Туура умтулганды үйрөнүңүздөр. Эгерде ушул ушунча адам ийгилик жаратып атса, сиздер жаратпай калсаңыздар, демек проблема кимде? Менде деш керек да. Эми бул жака мен деп жазсаңыздар, баарыңыздар аракет кылайлы деп жазып атасыздар, мен деп жазып атасыздар. Эми азыр ручка менен баракты алабыз дагы, өзүбүзгө клятва жазабыз. Барактын бетине жазабыз. Мен Касымова Айпери 21 күндүк марафонго аттанып жатып, жеке өзүмө сөз берем. 21 күн ичинде колуман келген бардык аракеттин баарын жасап, ийгилик жаратам. Мен үй тапшырмалардын бардыгын аткарам. Мен бардык ушул эмне марафон алкагында эмне болсо, ошонун бардыгын аткарганга даярмын деп өзүңөргө сөз бергиле. Мен бардык кыйынчылыктарды, тоскоолдуктарды жеңип чыгам. Эмне себептен? Анткени өзүңөргө вызов кылыңыздар. Анткени эгерде ушул 21 күндө сиздер кичинекей результат жаратсаңар дагы, ошол результат кийинки сиздердин бизнестеги ийгилигиңиздерге чоң салымын кошуп кетет. Мен сиздерге гарантия берем. Анткени bundan бардыгыбыз эле өткөнбүз. Ошон үчүн бул жакта абдан маанилүү. Эми мен сиздерге дагы бир нерсе айтып берип коеюн, Негизи бизде кандай нерсени стабилдүүлүк, туруктуулук деп айтылат да. Бизде мындай да, азыркы мен жумушка эле кирип иштей берейинчи, жумушта стабилдүүлүк бар да дегендерге да, сиздер мисалы 30 жашка чейин, 30 жашка чейинби же 40 деп коеюнчу, 40 жашка чейин иштейсиздер, ошого жараша акча аласыздар, туурабы? Иштейсиздер, ошого жараша акча аласыздар. Иштебей калсаңыздар, эгерде мөрдө иштебей калсаңыздар, эмне болот? Акча да жок болот да. Көрдүңүздөр. Анан биз айта беребиз да, монтип могул стабилдүүлүк дейбиз да. Стабилдүүлүк. Биздин оюбузча күндө жумушка барып эле 12 саат отуруп кетип калган, бул стабилдүүлүк деп айтабыз да. Бирок биздин оюбузга келбейт да, биз риски не учитываем. Бизде деген страхование деген жок кыргыздарда, Мисалы Америкада страхование бар, алар бүт өзүнүн жашоосун, үйүн, машинасын баарын страховать этет дагы. Кудай сактасын, ооруп жатып калса, ошол страховой компания келип бардык жанагы дарыланганга кеткен акчасын баарын кайтарып берет да. Машинесин сүзүп алса, ключун таштап туруп кете беришет. Алар разбирательство биздикилер мушташып кетишет го. Алар болсо ошол бири-бирине колун неметип эле, пожинать этип эле, анан кийин ключту машинанын ичине сайып коюп, анан страховой компанияга звонить этип коет.
мен могу жерден авария болуп калдым дейт. Страховой агенттер келет, эки компаниянын страховой агенти келет, ошол жерден выяснять этишет ким күнөөлүү. Күнөөлүү компания эки машинаны айдап кетет, ремонт кылат, алып келип берет. Же болбосо ордуна жаңы машина алып берет. Түшүнүп атасыздарбы? Үйүң күйүп кетсе, ыйлап бузуучу болбойсуң. Отурасың, страховой компания чалып койсуң, келет, оценка кылат, баарын көрөт, возмещать этип берет. Ошондой да. Албетте алар көп акча төлөшөт. Мисалы айына 5000, 4000 чейин төлөп турушат. Мисалы үйүнө, машинасына, өзүнө депчи. Бирок ошол мындай коркпой жашашат да. Сүзүп алсам эмне болот, ооруп калсам эмне болот, үйүм күйүп кетсем эмне болот депчи. Биз болсом ушул жумушту стабилдүүлүк деп эсептейбиз да. Пенсияны стабилдүүлүк деп эсептейбиз. Францияда эмне болду? Пенсиянын баарын отменять этип салды. Японияда азыр көп мамлекеттер ошо Япониянын методуна өтүп атпайбы? Японияда стабилдүүлүк деген башкача да. Мисалы мындай алардачы, Японияда мындай. Могул жер акча дейли, акча. Бул жак труд. Аларда негизи байкасаңыздар 35-40 жашка чейин үйлөнүшпөйт. 35-40 жашка чейин үйлөнүшпөйт. Анткени алар университетти бүтөт. Университет бүткөндөн кийин стажер болуп кирет. Түшүнүп атасыздар? Стажер болуп жумушка кирет дагы, көп иштейт, аз акча алат. Бирок аз акча алат дегеним мындай да, аларга мисалы 10 000 сом деп койлу, биздин акча менен 10 000 сом башынан баштап эле начисление болот, зарплата. Бирок ушул 10 000 сомдун 80%-ын ушу 40 жашка чейин 80%-ын накопительный фондко кетирет алар. Ошол фирма. Ошон үчүн көп японецтер бир фирмада өмүр бою иштегенге аракет кылышат да. Анткени ошол бир фирманын накопительный фондуна кетет да, көп акча чыгат. А эгерде которсо, ошол фирма какой-то частын алып калганга аракет кылат да. Ошон үчүн алар ошол анан 20%-ын аларга акча кылып төлөп берет, зарплата кылып. Анан ошо 40 жашка чейин могул зарплатасынын 20%-ы аларга жашаганга жетет. Түшүнүңөр, 40 жаштан өткөндөн кийин алар үйлөнөт, үй бүлөлүү болот дагы, уже азыраак иштеп калышат. Мисалы стажерлор 6 саат эле эс алышат экен да. Кечки түнкү саат 12-де чыгышат жумуштан. Барга барып, мисалы тамак жеп 1-2 саат отуруп алышпан үйүнө кетишет экен да, могу жаштар. 40 жаштан өткөндөр уже эртерээк чыгат да. Булар башка жумуштарды повышение кылат. Түшүнүп атасыңар? Повышение кылбай да коюшу мүмкүн да. Бирок булар ошол повышенияга аракет кылышат да, повышение алганга. Анан үйлөнөт, үй бүлөлүү болот, уже 50/50, 50%-ын бул жерде акчасын берет, 50%-ы фондко кетет. Анан кийин уже 60 жаштан, 70 жаштан өткөндөн кийин булар картайганча иштейт, билесиңер, японецтер. Булар аз эле иштейт, көп акча алат. Булар эмне кылып иштейт? Могу стажерлорду үйрөтөт уже. Түшүнүп атасыңарбы? Анан могул жерде болсом 80% акчасын алат уже. Мына могул адамдар моголорго жардам берет. Балдарына жардам берет экен. Балдарына жардам берип, жетпей калган эми 20% асты. Андан кийин пенсияга чыкканда булар могундан калган акча, чогулган акча бир счетко чогулат экен да. Мына ошол акчаны сурайт экен. Кааласаң полный алып кет. Каалабасаң айына бөлүп ал деп. Көп японецтер айына бөлүп алат дагы, бөлүп алганда өздөрү тандайт. 1,5-2 000 долларга чейин. Эми бардыгы эле эмес. Мен бардыгы деп айтпайм. Албетте аякта деле начар жашагандар бар, жакшы жашагандар бар. Бирок ошол жакшы жашап, эмнеге алар деген окуганга аракет кылат. Образованияга көп көңүл бөлөт. Анткени жакшы окугандар жакшы жумушка кирип туруп ушундай система менен жашайт да. Кийин пенсияга чыкканда элестеткиле, алар деген ушунча көп акча менен чыгышат экен. Ошон үчүн жанагы путешествовать эткенде айтып беришет го. Балиге барсаң деле, Таиландка барсаң деле, бүт жакта эле японецтердин пенсионерлери жүрөт деп. Анткени алардын 1 айлык пенсиясы бир мамлекетти барып кыдырып келгенге жетет экен, элестеткиле. Албетте алар тырышып иштейт да, стабилдүүлүк деп. Эмне себептен? Анткени алар эртең ооруп бирдеме болуп калса, ошол фонддон төлөнөт акча. Эгерде эртең бирдеме болуп балдарын бага албай калса, балдарына ошол фонддон төлөнөт. Мисалы эрте каза болуп калса, мейли, например, 40-50 жаштан японецтер долгожитель, билесиңер, ошол фондду балдарына өткөрүп берет. Көрдүңүздөр, то есть ничего не теряется, да? Ничего не теряется. Ошон үчүн көп японецтер түшүнөт да, менин стабилдүү жумушум, менин
аракетим бул эртеңки күндү меники болбосо да баламдын келечеги деп туруп аракет кылат да. Эми ушул система сетевой маркетингде да бар. Ушул система сетевой маркетингде да бар. Кийин бизде большие деньги деген темада да түшүндүрүп берем. Азыр да четин чыгарып коеюн. Башында биз көп иштейбиз, азыраак акча алабыз. Андан кийин одинаково иштейбиз, мына биз азыр, например, могул жерге келип калдык. Иштейбиз, акча алабыз, иштейбиз, акча алабыз. Кийин балким корона амбассадор болсок, буюрса баарыбыз эле болобуз деп аракет кылып атабыз. Корона амбассадор болгондо биз аз эле иштейбиз, эмне болот, көп акча түшөт да. Көрдүңүздөр, ошон үчүн ушул система үчүн, ушул системаны түшүнгөндөн кийин мен MLM бизнести дагы бир жолу сүйүп калгам десем болот да. Ошон үчүн урматтуу команда, бүгүнкү задание сиздерге азыр сиздердин кураторуңуздар азыр обратный связьга чыгабыз. Андан кийин кураторлор сиздерге өзүнүн анкетасын жиберет. Ошол анкетаны изучать этип чыгып, анан сиздер эмнеси менен айырмаланат экен, эмнени жасабай жатыптырсыңар, эмне себептен доходко чыкпай жатыптырсыңар, ошону жазып коюңуздар. Жыпар эже переживать этпеңиз, биз кечирээк баштадык. Анда заданияны дагы группаларга жиберебиз, бардыгыңыздарга кийинки сабакка чейин жакшы туруңуздар. Азыр орусчасына кирсеңиздер болот.